Гүлшен эже, суроо жооп менен эле уланта берели биздин жолугушууну. Акыркы видеодон кийин, сущностьтер боюнча тартылган видеодон кийин биздин бир көрөрманыбыз суроо салган экен да. Иштеги паразиттерден кантип кутулуш керек дегенчи. Ушул суроого мен өзүмдүн суроомду кошоюн дегем да. Бул паразиттер деген эмне? Бул паразиттер дагы сущностьпу? Бул суроого мындай жооп берсе болот. Негизи паразиттер, ичиңдеги болгон паразиттер, это проявление ичиңдеги болгон наразычылыктар, жакпастыктар, бирдимкеге таарынычтар и коркунучтар. Качан ошо энергия аябай көп төмөн болуп атканда, ошондо паразиттер кирип баштайт адамдын денесине. Ушул жерден дагы бир вопрос. Ошондо ушул таарынычтар, наразычылыктар, претензиялар бул энергетический паразиттерби же материальный паразиттер пайда болобу? Энергетический паразитизм материальныйга айланып кеткен болот да. Кадимки курттарга айланабы, ушу биздин Кадимкидей курттар кирип баштайт ооба денеге. Или энергетический паразиттер биздин иммунитетибизди начарлатып, ошонун негизинде биздин организмге курттар киреби? Ооба. Өткөн бир видеода биз мындай сүйлөшкөнбүз. Эгер коркунучтар, таарынычтар бар болсо адамда, ошондо сущностьтер кирип баштайт. Демек, мисалы үчүн ата-энеге таарынычтар болсо өпкө ооруп баштайт. Кайра ошол эле ата-энеге наразычылыктар аябай көп болсо, баягы основа опора түшүнбөй эле, баягы омуртка дейби, позвоночник, ошол нерседе проблема болот, буттарда, муундарда аябай проблема болушу мүмкүн. Ошондо сущностьтер булар кирип баштайт, анткени баягы таарыныч менен бүт энергиянын баары кетип баштайт. Таарынычтар көп болгондон кийин, демек ошол жерде сгусток энергия болуп башталат. Ошол сгусткага аябай көп сущностьтер келип баштайт, энергетический сущностьтер. Анан уже материальный жакка айланып баштап, ошо в виде глистов, в виде глистов болуп көрүнүп баштайт да. Демек, адамдын ою түздөш керек. Адамдын ою түздөлгөндөн кийин бул паразиттер уже кетип баштайт. Но бизде паразиттер азыр бывает адамдар деле паразиттер, анткени манипуляция аябай көп болуп атат. Анткени биз ушул системада жашап калдык. Бул система негизи паразитарная система. Анткени бирөөнүн үстүнө сөзсүз начальник, подчиненный десем болот, хозяин, раб деген десем болот, кул деп айтсам болот. Анан бизде мисалы үчүн азыр дин аябай көп таратылып атат. Анан мен Кудайдын кулумун деп аткан сөз менен эле уже сен считай паразитов к себе привлекаешь деген нерсе бар да. Бирок негедир ушул нерсени ойлонбойбуз. Манипуляция боло беребиз. Анткени баягы идея, теория, идеология деп айтып атабыз, бирок негизи бул нерсе менен тилекке каршы биз паразиттерди багып атабыз, киргизип атабыз. И пока биз ичибизден өзүбүздүн оюбузду тазаламайынча мындай паразиттер боло берет. То есть энергетически бизде мисалы үчүн насилие деп айтып атпайбызбы, зордук, сөз менен деле насилие болуп атпайбы? Манипуляция бул деле насилиеби? Манипуляция тоже одно из форм насилия. Мисалы үчүн өзүңдү сыйлабасаң, сөзсүз жаныңа киши келет, который сен сыйлабаган киши келип, ошо сага сөзсүз ошо ситуациянын баарын алып келип баштайт да. Дагы бир биздин көрүүчүбүз суроо берип атат да. Жаткан энергиялар жана ДНКны өзгөртүп атат, биздин денебизди өзгөртүп атат, жукартып атат деп эле айтып атпайсызбы? Эми ушул түшүп аткан энергиялар арак ичкендерге дагы таасирин берип атабы? Алар ушул арактан кутулуша алабы? Ушул энергиялардын таасири менен деген суроо. Закон космоса. Ар ким өзүнүн тандоосун жасайт. Эгер арак ичип жүргөн адам рас арак ичет деген жөнүндө сөз болуп аткандан кийин, эгер арак ичпейм десе, оңой эле жеңил эле таштап коет. Эгер жок, мен андан кутулбайм, мен ошол жол менен жүрө берем десе, эч ким таасир бере албайт. Тилекке каршы. Бирок энергиялар иштейт. Арак деген сущность да, туура?
арак деле сущность. Анан ошол арактын сущностунан ал кантип эле мен кутулдум, аракты таштайм деп. Например, алкоголизм менен ооруган адамдар күнүгө эле аракты таштайт да, мен бүттү бүгүн таштадым аракты деп ойгонгондо эртең мененчи. Но тем не менее бул сущносттор ошону Чыгарган жок да ал сущностьты. ошо да. Анан тандаган күндө деле ошо сущностторго багынып берип атат да. Багым берип атат, но если айтып атпаймынбы кайра, тандоосу болсо, анда сущностьтер кете берет. Эгер Сущносттор андай, кете берет. если такой выбор болсо, только внутренний өз каалоосу болуш керек да. Алкоголиктердин өз каалоосу жок дейсизби таштаганга? Ар кандай алкоголиктер болот. Эч качан алкоголик мен оорулумун деп айтпайт. Тилекке каршы да психическое отклонение бар да. Мындай нерсе бар да, эгер адам не хочется бул сөздү айтканга, бирок түшүп аткан энергиялар арак ичкен болсо, сущностьтер ичинде бар болсо, ошол түшүп аткан энергияга чыдай алышпайт. Түшүп аткан энергияга чыдай албайт. Сущносттор чыдай албайт. Сущностьтер да чыдабайт, адам да өзү чыдай албайт, анткени түшүп аткан энергия башкача болот. Анткени всего лишь протон водород өзгөрүлдү, демек клетка өзгөрүлүп атат. Демек информация өзгөрүлүп атат. Демек бул жерде сущность адамды сүйрөп кетиши мүмкүн экен да дальше. Запросто. Все. Дагы бир сөз бар да, эми психологияда эркектин алкоголизми бул жанындагы аялдын программасы деген. Сиз буга кандай жооп берет элеңиз? Ну, в общем-то, да, анткени установка. Мисалы үчүн билем несколько человек, которые айтып атышат, деги күйөөм арак ичпесе экен депчи. Потому что атам убагында ичкен. Түшүнүп түшүнбөй программа салынды, күйөөсү ичип баштайт. Бул эмне дегенди билгизет? То есть күйөөсү, аялы күйөөсүнүн ичине сущность киргизип жиберди. Там не совсем программа сущности, там идет именно программа адамдын поведениясын десем болобу. Анткени бул программа мындай тереңирээк караганда бул программа 3 жерде болушу мүмкүн. Баягы кыргыздар айткандай көкүрөктө, башында и артында. Позвоночникте. Эгер ошол программаны аял киши эркек кишиге салып атса, бул программа кадимкиде алынып, и эркек киши да макул болуп атат да. Демек внутренний выбор тоже есть. Значит, мен ошону ичем. Алкоголизмге берилгенде бул билинбей постепенно эле кирип кетет го. Атайын деле мен алкоголик болуп алайын деп ичпейт болуш керек. Ар нерсеге өзүнүн немеси бар да, причинасы бар да. Ошол причинаны карап эле. Но обычно алкоголизм это причина непринятия, как правило. Непринятие чего? Непринятие самого себя. Эркек кишиники. Аялдыкы деле ошондой, э? Аялдыкы деле ошондой. Ошо психологиянын көбүнчө ошо эркектин алкоголизми аялдын программасы деп бирде айтылат, бирде энесинин программасы деп айтылат да. Ошондо эркек кишиге аялынын влияниясы көппү же энесинин влияниясы көппү? Бул баары энесинен башталат да, негизи. Анткени баягы курсакта болгондон кийин кандай баягы боюнда кош бойлуу болуп жүргөндө кандай ойлор болду? Ошо баланы кабыл алдыбы, кабыл алган жокпу? То есть это принятие, непринятие бар биринчиден. Экинчиден, энеси өзүнө ишенбей атса, өзүнүн күчүнө ишенбей атса, күйөөсү мисалы үчүн сыйлабаса, анан баласына сөзсүз бул ойлор как энергия катары кирип кетет да. Анан сөзсүз энесине окшош, генетика боюнча караганда энесине окшош аялды табат. Демек бул продолжение этой программы болот да. Эркек бала энесинин продолжениясы, улантысы, кыздыкы болсо атасыныкын улантат да жашоодо. Атасы кандай болсо точно ошондой күйөөсү келет. Ну, как правило. Единственное, бир эле нерсе бар, бул программаны өзгөртөм десе, ошол программа менен жашабайм десе, анда программа өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Бул эми немножко тереңирээк нерсе да. Бул дагы ушул энергиялардын негизинде же мурунтан эле ушундай бар беле? Мурунтан. Баягы карма деп аткан сөз болот атпайбы? Бирок азыр карма алынды, поэтому азыр оңой эле. Эгер ойду өзгөртсөк, бул карма иштебейт, кабыл алабыз, кабыл албайбыз.
Все зависит адамдын өзүнүн тандоосунан. То есть бул уже аялынын программасы эмес, а эркек баланын өзүнүн программасынан эле зависит, да? Да, эгер ошондой программа менен жашабайм десе, анда оңойлуу кутулат. То есть бул паразит, это тоже паразитизм в какой-то степени. Это тоже в какой-то степени насилие болот да нерсе. Анан ошол нерседен кутулса, сөзсүз ичпей калат да, жашоосу жакшы болуп калат. Ну, как правило, аял киши кандай болсо, эркек ошондой болот. Эркек кандай болсо, аялынан байкаса болот. Ал сырткы, баягы тышкы өрнөк дейби? Негизи аял кандай кийинсе, демек эркек ошондой экен. Значит, жакшы карабайт экен, значит, жакшы мамиле кылбайт экен. Эгер эркек кычырап турса, демек аялы аябай көңүл көп буралат экен да. Ал эмеден да, баягы материальный жагынан караганда. Эки партнер бул жашоого келгенде бири-бирине сабак өтөт депчи. Анан бул кандай болуп калат дагы, бул жашоого келгенде жанагынтип аялынын программасын иштеп кеткени кандай болуп атат? Ну, азыр бул кайсынысы туура? Эки партнер бири-бирине сабак өтүп атабы? Же бул жашоого келгенде күйөөсүн арак ичип кеткени бул аялынын программасы суроо да ушул. Биякта азыр негизи түшүп аткан энергияга жараша бул уже программа иштебей калышы да мүмкүн. Анткени эки бүлө деп коеюнчу, эки партнер кандай программаны тандашат? Опять-таки, аялынын программасын эркек киши аткарбай да коюшу мүмкүн, аткарышы да мүмкүн. Баягы эркек аял болгондон кийин бир жашоо, бир оокат кылып аткандан кийин сөзсүз энергия бири-бирине ойкашат да, бири-бирине кирип кетет. Демек, аял кандай ойлосо, эркек киши да ошентип ойлойт. Эркек киши кандай ойлосо, аял киши да ошентип ойлойт. Жок, азыр карма алынды, поэтому сөзсүз не обязательно сабактарды өтөт.